Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен түстүү тасман берүүсү жана мен анын алып баруучусу Айжамал Амангелди. Сиздер үчүн ар бир чыгарууну кызыктуу жана пайдалуу кылууга аракет кылабыз. Эң негизгиси бүгүн сиздерге кызыктуу медициналык фактыларын айтып берели деп чечтик. Доктурлар, дарылоо жана оорулар биздин заманга чейин жана азыркы замандагы. Кийинки видеодо. На сегодняшний день человечество знает Бүгүнкү күндө адамзаты аз дегенде 10 000ден ашуун ар кандай оорулар жөнүндө билишет. Өз учурунда медицина пайда болбосо, мүмкүн бүгүн биз бул жерде жашамак эмеспиз. Ушул видеодо ак халатчандар оорулар жана дарылоо тууралуу кызыктуу фактыларды чогултту. не догадывались. Присаживайтесь поудобнее. Пластикалык хирургия. Жыл сайын пластикалык хирургтар 25 миллиондон ашуун ар кандай операцияларды жасашат. Бирок ушунун баары биздин заманга чейинки 6-кылымда Индияда башталган экен. Жергиликтүү врачтар бул хирургияны биринчи болуп изилдеп башташкан. Ал жерде кылмышкерлердин мурдуларын кесчү. Врачтар мурундарын калыбына келтирүүнү үйрөнүшкөн. Экинчиси бедлам. Бедлам деген сөз биз үчүн хаос дегенди түшүндүрөт. Биринчи жолу бул сөз 16-кылымда Лондон шаарында пайда болгон экен. Ал жерде бедлемдик падыша клиникасы ачылган. Ал клиника жин тийген адамдар үчүн салынган. Бул сөз бүгүнкү күнгө чейин сакталып келет. Үчүнчүсү Вавилон. Врач профессиясы ар дайым бааланып келген. Кээ бир учурларда кооптуу да болгон. Байыркы Вавилондо врач ката кетирсе, алардын колдорун кесишчү. Ошондуктан бейтаптар ар дайым билип турушкан. Кайсыл врачка ишенүүгө болот, кимге ишенбеш керек экенин. Төртүнчү Асклепий белгиси. Баарыбыз эле медицинанын негизги белгисин кубокту айланып алган жыланды билебиз. Бул байыркы Грециянын медицинанын кудайы Асклепийдин белгиси. Тарых боюнча ал Медастын баласын тирилткенге бара жаткан экен. Жолдо ал олтурган жылан идиштин ичине түшүп калган экен. Бир аздан кийин идишти башка жылан айланып алып, биринчи жыланды чөп менен тирилткен экен. Ушул окуядан кийин Асклепий өлгөн адамдарды ошол чөп менен тирилте баштаптыр. 19-кылымда врачтар көп ката кетиришти. Героин, радиация, сымап менен дарылашкан. Ошол учурда бул методдор бүт оорулардан сактайт деп эсептешкен. Сифилистен баштап баш ооруга чейин. Ал учурда медицина айыктыргандын ордуна көп майып кылган окшойт. Алтынчы. Байыркы Месопотамияда ар бир адам өзүн врач сезе алчу. Ал учурда ооруп аткан адамдарды аянтка чыгарып, каалагандын баары келип, оорудан айыгуу боюнча өзүнүн кеңешин айта алчу экен. 17-кылым. Чылым чегүү көп оорулардан сактайт деп эсептешчү экен. Чылымдын түтүнү астмадан айыктырат деп ишенишкен. Табактан жасалган клизма калган оорулардын баарына колдончу экен. Бул жөнүндө шаар ичинде илинип турган жарнама көрнөктөр далилдейт. 8. Ванна терметүү. Викториандык Англияда бут ооруларды ванна терметүү менен жеңүүгө болчу. Атайын жасалган ванна деңиз толкундарынын эффектин жаратып, пациентти сооротуп айыктырчу. Ар бир адамга ушул ванна керек экен. 9. Тез жардам каретасы. 19-кылымда ушундай кареталар жаралган. Бул жаткан бейтаптарды көчүргөнгө жардам берген карета болчу. Ал учурдан бери көп нерсе өзгөрдү. Бирок аты ошол эле бойдон калды. 10. 1944 жылы Махатма Гандинин аялы өпкө оорусу менен ооруду. Анын айыгуусуна Кудай жардам берет деп аялына дары бербептир. Айым 2-3 күндөн кийин каза болуп калыптыр. 1,5 айдан кийин Ганди өзү да ооруйт. Бирок бул жолу өзүнүн жанын врачтарга ишенип берген экен. 11. Дарыны грейпфруттан жасалган сок менен эч качан ичпегиле. Анда фуранакумарин бар экен. Ал кандагы дарыны көбөйтөт. Бул болсо ашыкчалыкка алып келет. Что легко может привести к передозировке. 12. Медициналык ачылыштардын көбүнчөсү ката менен ачылышкан. Ошентип илимпоздордун жана алардын жардамчыларынын катасы үчүн пенициллин дарысы, кардиостимулятор, сахарин жана вакцинация пайда болгон. 1961 жылы арктикалык экспедицияларында жүргөн кезде Леонид Рогозов аппендицит сезгенүүсү үчүн өзүн жаман сезген экен. Жардам берүүчү эч ким жок болгон үчүн врач өзүнө өзү операция өткөзүп, өзүнүн жанын сактап калган. 14-сү. 2-кылымда кээ бир врачтар дарылардын ордуна сыйкырды колдонушкан экен. Айыгуу үчүн бейтаптар 11 жолу абракадабра сөзүн жазыш керек. Бул сыйкырдуу жазуу жаман арбактардын күчүн азайтып, адамды айыктырыш керек болчу. 15. Доктор колбасасы 1936 жылы чыккан. Адамдарга жардам берүү максаты менен чыгарылган үчүн ушундай наам алган. Ал колбасаны өндүрүүчү адамдар революциядан жана падышалыктан мээнет тартуучу адамдарга жардам берет деп ишенишкен.
Албетте, азыркы учурда медицина жыл сайын миллиондогон жарандарды сактап калып, алдыга ар дайым жылып турат. Сиздер врачтарга эч качан кайрылбайсыңар деген үмүттөбүз. Жана сиздерге чын деңсоолук каалайбыз. Пейте больше витамина С. Жакында эле Бишкекте жыл сайын өткөн Тенгри Music фестивалы өттү. Джаз музыкасы менен коштолгон терездеги өзгөчө кооз көрүнүшү менен жагымдуу кече. Кеченин үзүндүсүн кийинки видеодо көрө аласыздар. Уютный сентябрьский вечер, замечательный вид на наш город и прекрасные звуки музыки. Я думаю, о таком времяпрепровождении мы только мечтали последние несколько месяцев. И вот, наконец, наши молитвы услышаны, и мы сегодня будем слушать джаз. As you listen to the band, don't you get a bubble? As you listen to them play, don't you get a glow? Күркүрөгөн күз күнү. Биздин шаарыбызга сонун көрүнүш жана музыканын кооз үнү. Бүгүнкү күнү мини джаз фестивалы өтүп жатат. Сиздер менен джаз угабыз. So come get together, let the dance floor fill your leather. Step as lightly as a feather, let yourself go. Come hear the timber, loosen up and start to linger. When you hear the hot marimba, let yourself go. Бүгүнкү кечти Тенгри Music Friends деп анын уюштуруучулары аташты. Баарыбыз эле ар бир жылы өткөн музыкалык фестивалин жакшы көрөбүз. Бирок быйыл масштабтуу иш-чараны өткөзө алышкан жок. Ага карабастан, классикалык музыканын сүйүүчүлөрүн фестивалды калтыра албай ушундай жаңы форматты жаратышты. Новый формат. Ушундай жакшы иш-чара музыкасыз болушу мүмкүн эмес деп ойлоймун. Анткени ушундай жерлерде чогулуп, кыялдарыбыз менен бөлүшүп, музыканы угуп, убакытты жакшы өткөзө алабыз. Тилекке каршы чоң фестивалды өткөрүүгө уруксат ала алган жокмун. Кийинчерээк да аба ырайы бузулуп, келе жаткан үчүн өткөзө албайбыз. Ошондуктан көпчүлүк адамдарга ушундай кичинекей иш-чараларды уюштурабыз деп чечим кылдык. Darling, kiss me. Fill my heart with song. Виктория Юртаева, Тенгри Music фестивалынын уюштуруучусу жана таланттуу ырчы. Анын үнүн кээде эле укса болот. Ошондуктан ар бир эл алдына чыгышы абдан баалуу. Дагы бир кызыктуу нерсе, бүгүн Викторияны өзгөчө пианист коштойт. Ал Викториянын атасы Александр Юртаев. Сиздердин көңүлүңүздөрдү сахнадагы музыканттарга бургун келип жатат. Бул менин атам Александр Юртаев. Элдияр Бахчиев, контрабас. Азиз Гапаров, саксофон. Денис Маликов, труба. Бакыт Жумагулов, ударные. Выступать с папой. Атам менен сахнага чыгуу бул чоң кубаныч. Бул өзүнө ишенүү. Анткени чогуу кээде эле чыгабыз. Акыркы жолу 2019-жылы Асамбайда өткөн Тенгри Music Spring Party фестивалында чыкканбыз. Көптөн бери сахнага чыкпаганыбыз үчүн да толкундануу болду. Катышабыз деген чечимди бат кабыл алдык. Даярданганга бир деле жума бар болду. Скорым. У нас была всего лишь неделя подготовиться, все вспомнить. Ушундай музыкалык зоок кечелерин көбүрөөк өткөзгөнгө пландаштырууда. Ошондуктан жакында жакшы музыкалар көп болот деген үмүттөбүз. Для ТВ1 Kids.
when autumn leaves start to fall. Спасибо большое. Ал эми Кыргызстандын 7 облусунда ультра триатлонду өтүп жаткан спортчуларыбызды унутпайлы. Кийинки видеодо Юлия Ферназ жана Айбек Надырбеков Нарын облусунда 3 этапты кантип өтүп жаткандыгын көрүңүздөр. Ironman марафону 2 катышуучу 7 күндүн ичинде 7 жерде 26 чакырым сууда сүзүү, 1260 чакырым шайтан арабада, 295 чакырым чуркоо. Ну что, по идее, оно не должно у тебя уже. Барыңыздарга кутман таң. Бүгүн 4-чү этап өтүүдө. Азыр 4 күн суу сактагычында жүрөбүз. Суунун температурасы 12 градусты түзөт, бирок сүзгөнгө аракет кылабыз. Биринчи жылып денебизди жазып сууга киребиз. Муздак температурадагы сууга ансыз сүзүү коркунучтуу жана кооптуу. Баары жакшы болот деп үмүттөнөбүз. Кыргызстандын 7 облусунда 7 күндүн ичинде өтө турган 7 Ironman'дын 4-чү этабы. Юлия Ферназ жана Айбек Надырбеков жолун улантууда. 4 күн суу сактагычынан суудан башташты. Суу абдан муздак болду, температурасы 12 градус. Гидрокостюм менен сүзүү үчүн да өтө эле муздак. Спортчуларыбыз врачтар менен чогуу кеңешип, жанын тобокелге салып, сууга сүзөбүз деп чечим кабыл алышты. Юлия Ферназ менен Айбек Надырбековдун ден соолугун медиктер ар дайым көзөмөлдөшүп, жана аларды профессионалдар тобуда көзөмөлдөп турушат. Алардын арасында СММ адиси, ашпозчу жана видеограф. Сопровождает целая команда профессионалов. Тут и повар, и видеограф, и СММ-специалист. Кечеки күнү Айбек Инстаграм баракчасына ушундай видеону жүктөп бизди коркутту. Бүгүн 25 чакырым өтүп, 26 чакырымды өтүп жатканда бутумду оорутуп алдым. Бүгүн марафонду токтотуш керек окшойт. Мүмкүн ушул жумага дагы токтотуш керек болуп калат. Өзгөчө сол бутум шишип, ооруп жатат. Ага байланыштуу көйгөйлөр жаралды. Бутума жараша чечим чыгарабыз. Единственное, сухожилие очень болит, подопухло и очень проблематично. Чтобы не подвергать дальнейшему риску, пока... Чындап эле бүттүбү? Ушуну менен челлендж бүтүп калабы? Жарадар болгон буту аралыкты сактаганга мүмкүнчүлүк бербейби? Ушунун баары жөн эле текке кетеби? Чындап келгенде жок. Бүгүн эртең менен ден соолукка байланыштуу көйгөйлөргө карабастан марафонду улантуу чечими кабыл алынды. Врачтар жактырышкан жок, бирок тыюу да салышкан жок. Айбек челленджге катышат, бирок чуркабайт. Всем привет. Барыңыздарга салам. Кечээ чуркоо этабын бүтүрө алган жокмун. Бүгүн сүзүү менен чуркоону аткарбай, шайтан арабаны гана тебемин. Я также пропущу бег и буду на велосипеде, да, то есть без водного и без бегового этапа будет такой не совсем полноценный. Юлия Ферназ чыныгы темир айымы. Сөз жок, жалаң гана таң калуулар. Өзүн мыкты деңгээлде көргөзүп келе жатат. Азыр спортчулар Баткен облусунан өтүп, Жалал Абад шаарына жөнөшөт. Дагы бир жаңылык. 7 областтан 7 триатлонду өтүп, алардын миссиясын аткарганга аракет кылган азаматтар үчүн Юлия менен Айбек байгени ойлоп табышты. И пройти 7 областей Кыргызстана в 7 триатлонах. Биздин жетиген проектибиз 7 күндүн ичинде 7 ультрамарафонду өтүүдөн турат. Ушундай аралыкты өтө алган адамдын наамы бар болуш керек. Бул наам Nomadman болот деп чечтик. Биздин элибизде эле көчмөндөрдөй болуп, облустан облуска көчүп, ата-бабаларыбызды кайталап, биздин өлкөбүздү бир бүтүмгө чогултабыз. Бизде ушундай атайын жасалган статуэтка бар. Ким биздей болуп 7 ультрамарафонду өтсө, ушундай статуэтканы белекке алат. Бирок бул статуэтка азырынча өзүнүн ээсин таба элек. Ар бир облустта өткөн сайын ушинтип толуп турат. Акырында биздин өлкөбүз бир бүтүмгө чогулат. Бүгүн Ош облусу өзүнүн ордуна туруш керек. Бир жуманын ичинде ушул сүрөт толуп, пазл чогулушу керек. Вчера мы прошли Нарынскую область, и мы добавляем в наш красивый пазл. Ну а сегодня Ошская область должна встать на свое место. И так будет, пока вся картина не заполнится за целую неделю.
Будем следить за новостями от Юлии. Айбек менен Юлиянын жаңылыктарын көзөмөлдөп сиздерге айтып берип турабыз. 7 Iron Man Challenge кайрымдуулук иштерине арналганын эскертебиз. Юлия Коновалова, Бигболот Асанакунов специально для ТВ1 KG. Кинотеатрларыбыз али ачыла элек, бирок тасмалар чыгууда. Ошондой эле көп күтүлгөн Дюна аттуу тасмасынын трейлерин кийинки видеодо. Мени менен бир нерсе болуп жатат. Башыма бир башкача ойлор келип, аны көзөмөлдөй албай жатамын. Что ты видел? Ыйык улуу согуш келүүдө. Сен эмнени көрдүң? Ты часто? Аян берүүчү түштөрдү көп көрөсүңбү? Ооба. Бул сыноо жеңил. Колуңду кутучадан чыгарсаң, өлөсүң. Коробкада эмне бар? Боль. Ты унаследовал слишком большую силу. Доказал, что можешь управлять собой. Пришло время научиться управлять другими, чего не мог никто из твоих предков. Менин атам бүткүл планетаны башкарат. Ал аны жоготуп жатат. Жакында мындан да байыраак планеталуу болот. Атаң аны да жоготот. Досум! Аракис өлгүдөй капкан. Барын өлтүр. Бул адамдарды кыруу. Алар менин жакындарымды биринен артынан бирин өлтүрүп жатышат. Шайтандар сыяктуу согушабыз. Капканга түшкөндө андан чыгыш үчүн жаныбар колунда жеп салат. А сен болсо кандай чечим кабыл аласың? Мен сени билем. Бир күнү легенда туулат. Бүт жетишкендиктин тагдыры анын колунда болот. Келечек. Мен келечекти көрө алам. Мен коркпошум керек. Коркуу сезими акыл эсти өлтүрөт. Менин герцогум. Коркуу сезими жок болгондо мен эле калам. Качтык, качтык! Ал эми бүгүнкү чыгаруунун соңунда элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон ырчыбыз Майли Сайрустун жаңы чыгармасын угуңуздар. Баарыңыздарга жагымдуу көрүүнү каалайм. BBC Radio 1. It's been a long night and the mirror's telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own. A lot of years went by with my hands tied up in your ropes. Forever and ever, no more. The midnight sky is the road I'm taking. Head high up in the clouds. I was born to run, I don't belong to anyone. I'm not, I don't need to be loved by you. Fire in my lungs, can't fight the devil on my tongue. I'm not, I don't need to be loved by you.
the sweat dripping off of her face. She said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes. But you should know right now that I'll never stay put in one place forever and ever. No more, no more. The midnight sky is the road I'm taking. Head high up in the clouds. I was born to run, I don't belong to anyone. Oh no, I don't need to be loved by you. Fire in my lungs can't bite the devil on my tongue. Oh no, I don't need to be loved by you. See my lips on a mouth, everybody's talking now, baby. Ooh, you know it's true, yeah, that I was born to run. I don't belong to anyone. Oh no, I don't need to be loved by you. I don't hide blurry eyes like you, like you. I was born to run, I don't belong to anyone. Oh no, I don't need to be loved by you. Fire in my lungs can't bite the devil on my tongue, you know. I don't need to be loved by you. See his hands round my waist, thought you'd never be replaced, baby. Ooh, you know it's true. I was born to run, I don't belong to anyone. No, I don't need to be loved by you. Yeah. La 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 la. You know it's true. You know it's true. Loved by you. Ушундай көңүлдүү маанай менен бүгүнкү чыгарууубузду аяктайбыз. Сиздер менен мен Айжамал болдум. Саламатта калыңыздар.